Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Кыргызстандык Валентина Шевченконун чемпиондук курун коргоп калган беттеши карьерасындагы эң көп каражат алып келген беттеш болду. Ал UFC алкагында жалпы 8 жолу беттешке чыгып, ар кандай суммада сый акы алган. Алардын жалпы суммасы $818,000 жеткени маалым болду. Валентина Шевченконун UFC уюмундагы беттештери жана сый акысынын көлөмү. UFC on Fox 17. Сарой Кауфмандын үстүнөн болгон жеңиш үчүн сый акы $26,500. UFC 196. Аманда Нунестен жеңилүү $28,000. UFC on Fox 20. Холли Холмдун үстүнөн болгон жеңиш $28,000. UFC on Fox 23. Жулиана Пеньянын үстүнөн жеңиш $84,500. UFC 215. Титулдук беттеште Аманда Нунестен жеңилүү $130,000. UFC Fight Night 125. Присила Качоэйранын үстүнөн жеңүү $91,000. UFC 231. Титулдук беттеште Йоанна Энжейчиктин үстүнөн жеңиш $130,000. UFC 238. Джессика Айдын үстүнөн болгон жеңиш $300,000. UFC 238 турнири 9-июнда Американын Иллинойс штатынын Чикаго шаарында өткөн. Турнирдин башкы беттешинде октагонда кыргызстандык Валентина Шевченко менен америкалык Джессика Ай чыкты. Жыйынтыгында Шевченко атаандашын башка тээп нокаутка кетирген. Жеңил салмактагы чемпиондук курун ийгиликтүү коргоп калды. Бул жеңиш үчүн Валентина Шевченко жалпы $300,000, тактап айтканда $105,000 турнирге катышкандыгы үчүн, $105,000 жеңиши үчүн, $50,000 мыкты беттеш үчүн, $40,000 бонус катары берилет. Ошондой эле атаандашы Джессика Айга $130,000 берилет. Ал эми турнирдин катышуучуларынын арасында эң көп акчаны $440,000 мушкер Генри Сехудо ала турган болду. Дагы бир айта кетчү жагдай. Валентина Шевченко өзүнүн жеңишинен кийин дароо эле Чикагодо иштеп жашап жүргөн кыргызстандык мекендештер менен өзүнүн жеңишин майрамдоо үчүн бай кафесине барган. Урматтуу кыргызстандыктар, түз эфир кылганга мүмкүнчүлүк бербей атышат. Улам өчүрүп атат. Булар да түшүнсө болот. Себеп дегенде акчага сатылып аткан нерсесин бекер көргөзгүсү келбей атат окшойт. Жеңишиң менен куттуктайм Кыргызстан. Биздин сары кызыбыз Азамат. Канчалаган биздин кыргыз мекендештердин колдоосу желектерден эле байкасаңыздар болот. Бардык жерлерде Кыргызстандын желектери. Мындайча айтканда Чикагону кыргыздар басып алгандай эле элес калтырып атат. Дагы бир жолу жеңиш кут болсун, урматтуу жалпы кыргызстандыктар. Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Мен айтып берейин, ошо Ататүрктө бүгүн мыйзамсыз тамсалап жашап жатышат. Мына ошол кездеги президенттик аппараттын башында тургандар Раманбек Карыкулов, Куул Мамыркулов, Бек Топоев, Кабылбек Жумалиев, Осмонакын Ибраимовдур дейт. Депутаттар Рашид Тагаев, Алярбек Абжалиев, Айтыбай Тагаев, Зиядин Жамалдинов, Сайдулла Нышанов, министрлер, генеральный прокурор, генералдар Дүйшөбаев, Курманбек Кубатбеков,
Курманбек Осмонов, Жумадыр Макашев. А эмне үчүн ошол кезде бийликтин башында тургандар жер участоктарын мыйзамсыз сатып эмес басып алып, бүгүн мыйзамдуу түрдө жашап атат дагы, мыйзам түрүндө алган адамдар бүгүн мыйзамсыз жашап атат. Парадокс ушунда жатпайбы? Биз эгер жогорку кеңеш депутаттары ушул жерге чекит кылсак, өкмөт эми аларга түшөтпейт экен да. Өкмөт карапайым элдерге түшөтөт экен. Ошон үчүн айтып атам, андай боло турган болсо, жазгыла мыйзамга. Урматтуу министрдин орун басары. Байлар жер басып алса, кечирилет, кедейлер жер басып алса, кесилет деп. Ушул кантип болсун? Өз үйүндө өздөрү квартирант болуп жашап аткан. Силер бүгүн жооңар жок отурасыңар. Да тургай билбейсиңер. Сокулуктун жери экен бер. Глав энергия түшүнүктүү оюңузду айттыңыз, кайталап атыңыз. Ошондуктан мен бардыңыздар чакырат элем да, өкмөт бул боюнча өзгөчө бир мыйзамдаштырып берүү боюнча мыйзам долбоорун жогорку кеңешке киргизсин. Экинчи, азыр Кубатбек Калбекович Бороновдун бизге жазган катында жанагы 6589 участок боюнча мыйзам кирген экен дейт. Ошого кошумча киргизсин анда корутундуусу менен. Ошондой кылып милдеттендирип коелук. Эгерде биз азыр буну жылдыра турган болсок, күзгө барат. Күздөн жазга барат. Жаздан кайра күзгө барат. Ошентип 15 жылдан бери соттошкон карапайым эл дагы соттошуп жүрөт. Ошон үчүн биз жогорку кеңеш мында чечкиндүү кадам коелук дагы, чечкиндүү чечим кабыл алайык, өкмөттү милдеттендирейик. Мен сиздерди бардыгы турушка чакырам. Да, менде мындай суроо да, бул мыйзам боюнча эмес. Мына сиздер баягы Улан Эгизбаевдин Бишкектеги көр саткан боюнча изилдөөсүндө жакшы иштебей, анан ошол сот кайра ошол журналист менен ошол көрсөтүм берген адамга штраф салып, анан коомчулуктун пикиринен кийин ошол ишти кайра козгодуңар, э? Ошондойбу? Туура. Анан азыр келип ошол эң жөнөкөй адамдар күнөөлүү болуп турат, жетекчилер күнөөлүү болуп атыптыр. Эмне үчүн? Урматтуу Абдулхат Одрасулович, бул боюнча биз жообунда бергенбиз. Буга чейин бирок мен кайталап коеюн. Көрсаткан фактылар боюнча 4 иш кылмыш козголгон. Тилекке каршы ал көрсаткандардын өздөрүнүн жетекчилери расмий тилде айтканда должностное лицо эсептелбейт. Ошондуктан колдон келген нерсе бул мыйзам чегинде биз жумуштан алганга гана алуубуз жетти. Калган фактылар боюнча кылмыш иштерин баары бүтүп, аяктап, жыйынтыкталып, сот тармактарына өткөрүлгөн. Эми соттун чечими менен кимди жумуштан алдыңар? Ким? Кимди жумуштан алдыңар? Эмне үчүн жумуштан алдык? Жок, кимди алдыңар жумуштан? Жумуштан алган күчү жетет деп айттыңыз. Алынган 2 ошол жакта иштеген жетекчи бар экен, жетекчисин алганбыз. Алиев, бирөө Алиев, да бирөөсүн мен эсте албай атам, бизге кат түрүндө маалыматын берем, ал жерде баары жазылган. Жок, силер өзүңөр ошону аягына чыгарбай, өзүңөр создуңар. Биринчиден. Экинчиден азыр сотко жалаң жөнөкөй адамдар барыптыр да, жетекчилер үчүн барган жок. Силер атай өзүңөр следствие ошондой кылып атпайбы? Ал жерде эки эле жетекчиси бар, экөөнө тең иш козголгон, экөө тең сотко кеткен, бирөөсү жумуштан алынган. Ал жерде расмий тилде айтканда жанагындай должностной лицолор жок экен тилекке каршы. Ошон үчүн камаганга чейин шарт болгон жок. Айтылган далилдердин 0,5% такталган эмес. Ошондуктан ушундай жыйынтыкка чыккан кеткен. Анда мурунку башында ишти токтотуп коюп, кайра ошол баягы көрсөтмө берген адам 10 000 сом штраф келген следователиңерди жазаладыңарбы? Жок, ал деген биз штраф, биз айып кое албайбыз. Жок, силер өзүңөрдө следователиңер турмеш ишке алып баргандан кийин Улан Эгизбаев өтүп кеткен өзү менен баягы көрсөтүп берген адам 10 000 сом штраф келип атпайбы силерге турмеш деп, соттун чечими менен. Ошондо силердин следователиңер турмеш иш кылгандан ушундай болуп атат да. Ошо следовательге эмне чара көрдүңөр? Штраф боюнча сот укуктары биздин чечимге шылташкан эмес, алар өздөрүнүн чечими менен, себеби дегенде в гражданском порядке были обращены. Эми силер так маалымат берип, кызыктар болгон эмессиңер ишти аягына чыгарган. Ошон үчүн соттон утулуп атпайсыңарбы? Ошо эмне чара көрдүң ошо следовательге? Тергөөчүгө чара көргөн жок, себеби дегенде анын жыйынтыгы менен, анын чечими менен эч кандай эч кимге айып салынган да эмес, эчтеке болгон эмес. Тергөөчү бакты күнөөлүү эмес. Сиздин жетекчилигиңиз кызыктар мепскенсиңер ушундай ишти ачкангачы. Силер качан коомчулук көтөргөндө айтканда гана кыймылдайсыңар, оозуңар жаап отурасыңар, өзүңөр коррупцияга аралашыпчы. Керекпи силерге ошол органдын, мамлекетке барчы? Силер жоюп ташаш керексиздер. Ишкерлердин моюнда отурасыңар бардык жердечи. Ал Азимович туура айтты азыр. Бардык ишти азыр бардык жерге барсаң, ишкерлер силерге жалып калат. Финпод биздин моюнубузга отуруп ал дейт долядачы. Анан журналисттер ачып берген ишти аягына чыгара албайсыңар дагы, өзүңөр башка иште отурасыңар. Кызыкчы чөнтөгүңөр кызык бар жердечи. Андай болбойт да.